өзүбүздүн көлөмкөбүздөнчү өзүбүз корккон бир адамдар болуп уят негизичи. Бул Россияда дагы ушу пропаганда бар да, ушу вот мигранттар көбөйүп атат. Вот көбөйүп кетти деп өзүчө сала берет эле орустарчы. Вот Москва абад болот уже, Россия абад болот деп. Ошол жерде мигранттар бар, ушу билишет өздөрү. Кандай ушундай пропаганда эле. Мигранттар ошол жерде жүрүп пайда тийгиздикпи Россиянын экономикасына? Ошону орустар түшүнбөйбү эле? Түшүнбөйт эле. Эми ал ошол нерсе биздин Кыргызстанда да болуп атат. Эмне Москваны алып койдукпу же, эмне бирдеке кылып койдукпу же, ошол Москваны башкарып таштадыкпы? Каалаган убакта чыгарып таштайт Россия. Именно ошо Кытайдан инвесторлор келип атат мына. Инженерлер келип атат, технологдор келип атат. Акыр Кыргызстанда бир иштеш керекпи, бир кызматташып. Кыргызстандын өнүгүү жолго түштү, Кудайга шүкүр канчалаган иштер аткарылып атат, айлыктар көтөрүлүп атат, жолдор оңолуп атат. Жүрө эле анда Россияда мигрант болуп, орустун штанын жууп, дворун сыпырып. Же Англияга барып, ошол жерге барган инвесторлордун штанын жууп жүрө эле, клубникасын терип. Өзүбүздө ошо инвесторлор жок болсо эмне кылайлы? Биздин тапканыбыздын баардыгын тойго кетиребиз. Дагы эмнеге кетиребиз? Өлсө ошо өлүмдү да той кылабыз. Күндө тапканым күндө жок, күндө майнам күндө той кылып. Айнанайын Кыргызстанда эмнени каалайсың? Тынччылыкты каалайсың? Кыргызстанда бир революция болуп, бир уруш согуш каалайсың? Ойлоп кылачы айнанайын Кыргызстанда. Канча жылдан ошо согуш, уруш, революция башка. Анда кызматташпай эле койелу эч ким менен. Америка менен кызматташайлы десек, сионисттер дейбиз. Европа менен кызматташса сионисттер алар. Кытай менен басып алат бизди деп. Басып алган жок эле. Келип инвестиция кылып, ошо канчалаган ишкерлер келсе ошол. Кыргызстанда ошол инвестиция кылып, завод, фабрикалар курса, ошо канчалаган кыргыздарыбыз Англияга клубун кайтерген кетпей, орустун штанын жууган кетпей, ушул жерде балдарыбызга тарбия берип, кыргыз кылып балдарыбызды чоңойтот элек. Акыры биздин Кыргызстанга инвестор келиш керекпи? Ошо инвесторлор барган жака барып өзүбүз кул болушубуз керекпи? Байыл да биз Кыргызстанда байыл, путка турайлы. Туугандар, тынччылык керек бизге. Мен биз дагы сүйлөп чыгайлы, дагы көтөрүлү, Кытайлар басып кетти. Кая Кытайлар басып кетти? Бизде визовый режим. Эсептелүү адамдарга берип киргизип атат Кыргызстанга. Эгер бастырып ушинтип эле кирип келе турган болсо, бизде карап турбайлы анан. Кыргыздын туугандары көп. Келет баардыгы, жандандашкан. Кыргызстан бул эгемендүү мамлекет. Дүйнө таанаган Кыргызстан деген мамлекетибиз бар. Тугла туугандар. Өзүбүздүн көлөкөбүздөн өзүбүз чочуп атабыз да мындай. Северный Корея болуп алайлы анда, жаап бар жокту. Эч кимди киргизбейли, эч кимди чыгарбайлы. Коркобуз, бирөө келсе бизди басып алат деп. Мынчалык жүрөгү жок болуп ойлойчу айланайын. Акыры келишимдин негизинде келип атат алар да. Каалаган убакта мамлекет чыгарып таштайт. Чыкпай эле көрсүн, эмне кылабыз? Ошондой сүйлөшөбүз. Азыр эми жок нерсеге эле өзү сала бербей. Канча фабрика заводсузда жакшы эмеспи бизге? Мигрант болуп талаалап, темселебей ушу өзүбүздүн элибизде иш кылат элек, иштейт элек. Силер эмне десеңер, биз силер тараптабыз. Жакшы десеңер дагы, жаман десеңер дагы силер тараптабыз. Колдон келгенче силердин наказыңарды, өтүнүчүңөрдү аткарганга аракет кылабыз. Мына азыр биз немис компаниясынын өкүлү менен сүйлөштүк, сезим барды, улук барды, биздин диаспоранын жетекчилери барышты, сүйлөштүк. Договорду булар кынтыксыз кылып коюптур. Соттошсок деле мындай уткуда эмеспиз. Кеңештик. Анан мындай дейт бул киши. Эгерде кетебиз деп калсаңар 1 августка чейин 150 евро кош берейин дейт. Бул бир. Экинчиси, Улук мырза барып көргөздү, көңөрдүкүн 7 сааттан деп эсептеп койгон экен. Ашча суббота күнү иштегендер ашча иштеп койгонуңарды кайрадан эсептеп, эртең бүрсү күнү толугу менен эсептеп, ошо акча котором дейт. Анан 150 күнү, анан кошумча сааттарды. Кошумча сааттарды. Анан 150 адамдын 30-у документиңер булардын финанс органдарында кабыл алынган эмес экен, жана налог боюнча. Ошол 30-у чечилип калса, бизден көз каранды эмес дейт, аны бийлик органдары чечет дейт. Мен кийин ошол кайрадан эсептеп, ошол алынган налогду Бишкекке, Кыргызстанга которуп берем дейт. Анан эми азыр мен эсептеп айта албайм, бирок бир 500 евродан кем эмес мындай кошулуп калат экен. Арты 500 алды 900 еврога чейинчи. Эгер ушундай жасалып калган болсо, биздин эми колдон келген ошол болду. Анан 1 августка чейин жашаган жериңер бекер экен. Анан кете албай калгандар болсо ошого чейин, анткени билет ар кандай да, кымбат билет, арзан билет дегендей, анда
Канчасына чейин деди? 10-на чейин. 5-6 эми билет. 5-6 күн билет алсаңар, ошо билет алганга чейин бул жерде да бекер өзүбүз төлөп турайлык дейт. Жумушу жокто. Жумушу жокто. Анан жок, жумуш таап мен кетем десеңер, документиңерди колуңарга 1-2 күн ичинде берем дейт. Эгер өзүңөр табылып калсачы, 1-2 күн ичинде жасап берем дейт. 30 араңардан 30 адам жумуш тапкан экен, 2 күндөн 4 күн ичинде мен документтерин тууралап колдоруна карматтым дейт. Анан ушундай кыскача бүгүнкү биздин жолугушуубуз. Эми мен дагы бир жолу силерге, ата энеңерге, силер аркылуу башка жаштарга кайрылып койгум келет да. Договорду жакшы караш керек. Анан эптеп жетип алсак, анан ар жагыдан Кудай айтканы болор деген логика менен бул жакка келбеш керек. Эгер андай логика менен келсең, анда ошого чыдаш керек. Мен билем, мага да көп чыгышат. Эптеп кирип алсаң ар жагы анан бир нерсе болуп кетер деп деген логика менен жүргөндөр дагы көп. Анан мен албетте мен көрдүм, жашаган жерим мындай жакшы эмес. Силер жакшы эмес десеңер, мен жакшы эмес деп айтам. Башкача айтышым мүмкүн эмес. Бирок анткени ата энелерди угуп турат да. Бул жерде болгарлар жашап атыптыр, бул жерде румундар жашап атыптыр, бул жерде украинецтер жашап атыптыр, бул жерде арабтар жашап атыптыр, бул жерде түрктөр жашап атыптыр. Анан кийин баарына бирдей шарт. Алардын корпусу жакшы, кыргыздарды жаман корпуска киргиздин деп мен доомат кое алган жокмун. Анан болгону ушул дейт булар да. Мындан жакшы жерлерди көргөн мен. Эми үчүндүр ушул СНГдан келгендерди ушундай жерге, ушул шаарда ушундай жерде жайгашып калыптыр. Бул бир заводтуку дейт. Ошондон алышыптыр. 15 доллар силер төлөп атырсыңар евро, үстүнө мен 6 евродон кошуп мен төлөп атам, 21ден ошо алгамар бир орунду дейт. Анан эми ушундай. Мен кетем, бирок сезим менен Улук мырзага консулдун телефонун бердик. Тизмеңерди алабыз. Ким кеттиңер, ким калдыңар, мындай байланышып турайлы, колдон келген жардамды беребиз. Анан биз кетип калсак, бул жерде биздин диаспоранын өкүлдөрү бар экен. Айтырбай эле өзүлөрү келип калды. Алар дагы суранабыз, мындай жардам берип турат. Мен күнүгө келе албайм, булар жакыныраак. Эгер бир ушундай окуялар болуп кетсе, силер жалгыз калбайсыңар. Силерди келип сурап ала турган адамдар, элчиликте диаспоранын өкүлдөрү бар. Сиз кайсы жактан келдиңиз? Осунабек шаарынан. Канча километр бул жерде? 3 сааттык жол жүрдүм. 3 сааттык жол атайын угуп кабар алайын деп келди. Колунан келген жардамды берем дейт. Келгениңизге рахмат. Эртең менен эле уктум ошо жаңылыкты, мен дагы эртең менен угуп анан жүрөгүм чыдаган жок. Кандай канча болсо дагы бир элбиз, бир жербиз, бир жерденбиз. Жок дегенде мындай жумуш таап же башка жагынан да жардам бере алсам, үнүңөрдү угуп, сөзүңөрдү угуп бир караан болуп деле турайын деп келдим. Ошол. Рахмат. Колдоом ошо. Анда жакшы болуңуздар. Ошондо Самара эч кандай ответственность албайт. Ал жак биз эми экиге бөлдүк маселени. Ал жак Кыргызстан мындай эсептеше тургандар менен Кыргызстанды эсептешебиз. Бул жерде немис тараптан өндүрө турганды сүйлөштүк да буларданчы. Алар жөнүндө мен 16-сында июлда эле кат жазгам. Дагы жазам, талапты биздин укук коргоо органдары, эмгек министрлиги жана башка көзөмөлдөй турган органдар күчөтүш керек. Кошумча талаптарды кийинки жылкыга ушундай болуп калбас үчүн кошумча талаптарды коюш керек. Студенттерди так ачык айтып, студенттерди ата энелерин алдабагандай кылышыбыз керек. Бул эми кийинки жылга. Быйыл болор иш болду. Күнөөлүүлөр жазасын алыш керек. Азыр дагы бир көйгөй чыгып атат да. Наркы 18-үйдү бошотуп койгула деп атат. Азыр башка бирөөлөр мындай брондоп коюш.